Аялдарга 3 кеңеш. Бул 3 кеңешти кылуу менен эриңиз сизди өтө жакшы көрөт, сүйөт, чындап кадырыңызды билишти баштайт да. Биринчиден, мерими кылбаңыз. Мерими, гүл алыштар, тойго барыштар, бирдеге кошулуштар, туулган күндөр, ашыкча чыгымдарды токтотуңуз. Бул кандай десеңиз, мисалы, колдош дегени буттан тартыш дегени эмес да. Колдон тартыш дегени бул колдош дегени чындап. Эриңиз өзү айтып атса дагы, жок, өмүрлүк жолдошум, атасы, эртең эле бололу болобуз. Балабыздын келечегини кылайлы. Америкада Гарвардга окутайлы, Европада окутайлы, IT тармагына берейли. Ошого эртең акча керек бизге. Сиз ойлобоңуз, акча бизде ар дайым ушундай бытыр турат деп. Күтүлүп бөгөн нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан акчаны алып коелу. Туулган күндө не кереги бар мага? Ошол эле подружкаларым келип өткөн кеткенди гыйбатын кылып кете турган нерселер булар. Туулган күндөн башканын кереги жок, аны керектүү бир нерсеңизге, ишиңизге иштетиңиз деп колдогонду билген аялды эркек киши чындап сүйөт да, чындап колдойт. Экинчиден, экинчи маселе бар. Эгерде сиз баланын, эриңиздин апасын, атасын урматтап сыйлабай жаткан болсоңуз, сиз кордолосуз. Это хорошо, жакшы болду да, эрим меники экен да, ата-энесинин айтканын кылбайт экен, меники болду эми, бул меники жеке менчик болуп калды деп сүйүнбөңүз. Мисалы, эркек киши ата-энеси менен, апасы менен урушуп кетсе, апасынын айтканын кылбашы мүмкүн, апасын жаман көрүшү мүмкүн, бирок барып эч качан башка бирөөгө менин апам жаман дебейт да. Ушул жерден түшүнүшүңүз керек, сиз апа табылгыс нерсе. Это шанс, это мүмкүнчүлүк деп карабаңыз. Баласы эгер ошолду кылбаса, айтканын кылбай аткан болсо, тескерисинче келип, ата-энеңиз сиздики. Сиз ата-энеңиз болгондугу үчүн ушул даражага деңгээлге жеттиңиз. Мындай сүйлөбөңүз. Сиз сүйлөп жатканда менин жүрөгүмө катуу тийип атат. Тең сизден көрүп биз балдарыбыз тарбияланды. Сураныч атасы, ата-энеңиз өтө жакшы мамиле болуңуз деген болсоңуз, бул учурда эркек киши сизди ошол учурда бир жек көрүп карашы мүмкүн, бирок өтө жакшы көрөт сизди, ишенип коюңуз. Ата-энесинин колунан келишинче биринчи мектеп келген учуруңузда эле бардык жактан сыноодо болосуз да, кайнененин да, кайнатанын дагы, күйөөңүздүн дагы бар жоктон сыноодон болосуз бүрөндүгүндө. Ошол учурда сиз өзүңүздү көрсөтүп коюшуңуз керек. Башталгыч класста өзүңүздү көрсөтүп койсоңуз, кийин бардыгы өзүнө өзү жабылып кете берет. Университетте ошондой, башта бир ай жакшы окуп койсоң, кийин зор бул зор дейт да. Ошол сыяктуу эле башында торт жасашка да убакыт табыңыз, тамак жасашка да убакыт табыңыз. Жакшылыктын баарын сонун кылганга аракет кылыңыз. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бул мисалы мага кыйынчылык, проблема келип калса, мен акча таппай калсам, аялым келип, могу шелекти алың, могу кулак сыргамды алың, могу мурун сыргамды алың, сатың. Ушуну сатып өзүңүзгө акча кылың, кыйынчылыкты чечиң, проблеманы чечиң десе, мен аны эртең ошол жок учурумда дагы, эртең сону болуп, бай болуп кеткен учурумда эч качан bunday кыймыл аракетти эч качан унутпаймын да. Айтайын дегеним, барлыгыңыз менен колдогонду билиңиз кыйынчылык келген учурда. Бардык мүмкүнчүлүгүңүз, шартыңыз менен колдогонду билиңиз мекендешим.